Эфир Сулантабыз, алғашқы қоры қызмет таныштырғанға даярбыз. Қырғыз Республикасының эл артисти Анаркүл Назыркулова студиябызда. Саламатсыз ба? Саламатчылык. Қош келдиңиз. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, аябай жакшы. Эң сонун сизди жакында гана кыргыз эл артисти намын алыптырсыз. Чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз, таттыктуусуз. Бүгүн болсо 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү, 90 жылдыгын дүйнө жүзү белгилеп атат. Ал эми театрда дагы кандайдыр бир саамалыктар болот болуш керек. Рахмат. Мына азыр ошо Айтматов ага жөнүндө, Чыңгыз ага жөнүндө суроо бердиңер. Мен ушунчалык кубанычта болуп турам. Бүгүн улуу күн, ыйык күн. Чыңгыз агабыздын туулган күнү экен. Мына былтыр дагы ушу туулган күнүндө 12 декабрда биздин театрда Саманчынын жолу спектакль өткөн. Агага тазим катары. Анан ушу койгон режиссер марком көз өтүп кетти, Марат Козукеев. Ушундай бир коюлган, кандайдыр бир ушу Чыңгыз аганын жанагы канткенде адам улуу адам болот деген сөзүнө шайкеш келип турат да ошол койгон спектаклибиз. Анан эми бир жыл өтүп, кайра дагы бүгүн мына 12 декабрь дагы Чыңгыз аганын туулган күнү азыр бүтүндөй мына айтканыңдай дүйнө жүзү белгилеп атат. Садиктен баштаган тиги чоң окуу жайына чейин биздин театрда кур эмеспиз. Ушуга бүгүн биздин көркөм жетекчибиз Назым Меңдибайыров кылым картар бир күнүн койду. Эң сонун. Эң бийик чыгармасы. Түндө биринчи премьера болду, бүгүн экинчи премьерасы болот. Анда мен Найманенин ойнойм. Ал эми Саманчынын жолунда Жиренен ойногом. Мен ушунчалык кубанычтамын. Ушул күндөргө туш келип калганына, туш да келбей калат, кээде ойнобой да каласың. Мен андан тазим кылгандай да Чыңгыз аганын алдында. Ушул күнгө туш келип калганыма ыраазымын деп атпайсызбы? Сиз жада калса убагында Чыңгыз Төрөкулович Айтматов менен көрүшүп, ал менен пикир алышып калганга дагы жетишип калсаңыз керек. Анткени биз мисалы тилекке каршы жөн гана анын чыгармаларын окуп, интервьюларын гана көрүүгө бизге бир өтө кубанычтуу күндөр келген да. Биз группабыз ушу биздин кыргыз студиясы Москвада ГИТИС театральный институт Луначарскийде окуп атканыбызда биз 5-чи курс элек 72-чи жылдар болуш керек. Ошондо Чыңгыз ага Москвада келген экен деп угуп, биз ушу эмеге мугалимдерибиз баары эметип жолугушууга чакырдык. Эми ошондогу институттун түп көтөрүлгөнүн айтпагыла. Баары ушу Чыңгыз агага жолугуп калсак, сүйлөшүп калсак, анан бир чоң актовый большой зал бар эле. Ошол жерде анан жолугушуу болду. Биз болсо кубанычыбыз Кыргыз студиясына келип атат да. Биз абдан ал жерде 16 илгери Кыргыз Советтер Союзунда 16 республикадан студия барып окуп кетчи ал жердечи. Биз абдан кубанычтабыз, бизге келип атат деп. Анан Чыңгыз ага келди, жолугушуу болду. Биз балдар, кыздар отрывоктарын берип атабыз. Жамилядан, биринчи мугалимден. Ошентип анан кийин ошондо жолугушуу болгон. Аны кандай адам деп эстей аласыз азыр? Ошол да азыр ал убакта жаш экенбиз, көп анча маани бербептирбиз. Айтматов келди, Айтматов ага тим эле сүрөткө түшүп атабыз, жандалашы, жанына туруш керек. Ошондо мен жанына туруп калыптырмын. Ошо сүрөтүм бар, ала келейин десем, башка жакта болуп калды да, жетишпей калдым. Андан кийин ошентип аябай жолугушуу болду, көп жакшы нерсесин айтты. Бирок бир чоң мындай катуу сүйлөбөйт экен бул адам. Жөнөкөй сүйлөйт экен да. Ошончолук жеткиликтүү, ошончолук бийик да сүйлөп аткандары. Андан кийин биз окууну бүтүп келип, Ош Кыргыз драм театрын ачып, ошол эле 75-76 жылдары иштеп атабыз. Ошондо Фудзиямадагы Кадыр түн спектаклин коюп калдык. Искен Рыскулов койду. Мен анда актрисаны ойнодум. Ага да жолугушууга келди. Анда да бир муштай кереметте эми сүйлөгөндөрү жөн эле мындай сүйлөп туруп эле ушу угуп эле ошо жанында жүргөнүнө ыраазыбыз да баарыбыз. Анда да сүрөткө түшкөнбүз. Ошо сүрөтүмдү карасам, ошондо дагы Чыңгыз аганын жанында түшүп калыптырмын мен.
ушундай гана жолугушуулар болгон. Жалгыз өзүм мындай группабыз менен ошо театр, анан ойлойм театрга көп келчү экен деп. Кийин Кыргыз драма театрына дагы келип жүрдү. Анда да мындай чогуу жолугушуу болот, чогуу эле сүйлөшүү болот. Ушундай күндөр болгондо, андан кийин мен Ысык көл Кыргыз драма театрында иштеп жүргөндө, көлдө иштеп жүргөнүмдө дагы кылым карытар бир күн коюлуп, анда да мен 3 ролду ойногом. Экөө баланы жаш кезин Найман энени. Эми бул жерде дагы мына ушу аканын туулган күнүнө коюлуп атат, кылым карытар бир күн. Мында дагы мен Найман энени чыгардым. Мен өтө кубанычтамын, өзүм дагы ушундай. Биз дагы кубанычтабыз. Сиз ойногон чыгармалардан балким азыр үзүндү монолог айтып бербейсизби, эгер мүмкүнчүлүк болсо? Мен эми бул кылым карытар бир күндөн жаңы койдук да. Анткени жаңы спектакльде ойногондо адам бул актрисага өтө сиңе бербейт да, мындай эмес. Анан биз көп бир топ 2-3 жыл болду Саманчынын жолунда. Мен бир кичинекей бир нерсени өмүр бою Толгонайды ойногум келген, ойнай алганым жок. Бирок мен Жеренени ойнодум. Жерене Толгонайдан да жакшы болду. Ушул Жеренеден мен кичине үзүндү окуп берейин. Албетте. Анткени былтыр 12-синде ойногонбуз. Мына жакында фестивалда Айтматов жана театр деген фестивалда ойноп 2-нчи орунга ээ болдук. Кыйын суроо бердиң го Толгонай. Мен билгенден адам болуп жаралганы согушкан. Кээде согушта текши кырылып, көз өтүп кеткен элдер да болгон. Гүлү көккө сапырылып, тирүү жан калбай, кыйраган шаарлар да болгон. Эчең кылымдар, адамдын баскан изине зар болуп, ээн жаткан заманымда болгон. Андыктан согуш чыккан сайын кулак уккандарына согушпагыла, кармашпагыла, кан төгүшпөгүлө деп айтам. Азыр да айтар кебим ушул. Эй, адамдар, силерге эмне керек? Жерби? Мына мен жермен. Бүткүл адам баласына теңмен. Мага согушуңардын кереги жок. Мага тынчтык керек, ынтымак керек, эмгек керек. Талаага бирдан таштасаңар, 1000 дан болуп берем. Чырпык сайсаңар, чынар болуп беремен. Бак тиксеңер, мөмө төгүп беремен. Мал жайсаңар, жайыт болуп беремен. Там курсаңар, дубал болуп беремен. А эгерде укум тукумуңар көбөйсө, баардыгыңарга жай болуп беремен. Сен Толгонай, адам баласы тынчтыкта жашай алабы, же жокпу дейсиң? Өзүң ойлоп көрчү. Ойлоп көрчү Толгонай. Ал менден эмес. Ал силердин ыктыярыңардан. Адам баласынын акылынан, Толгонай. Кыйын суроо бердиң го Толгонай. Браво. Бүгүн бизде майрам. Бүгүн эч ким ыйлабайт, бирок сизге актерго суроо бергиңиз келип атат. Ушул роль менен Чыңгыз аганын бүгүнкү туулган күнүнө тазим кылам, башымды ийем. Ушул адамга тазим кылам. Эң сонун. Негизи профессионалдуу актер, ал ырдаганды, бийлегенди билиш керек. Аны менен катар сахнада ыйлаганды да билиш керек деп коет экен. Кантип
мисалы ыйлай аласыздар дегендей. Азыр көз жашты Ооба, кантип? Мисалы азыр теле аркылуу биздин теле көрүүчүлөр байкабаса керек, бирок театр менен кинонун ушул жердин айырмасын далилдеп берсек болот да. Тирүүлөй көргөн бул башкача бир энергетиканы берет да. Театр бул өзүнчө тирүү жан да, тирүү жан театр. Мен ошо Чыңгыз ага жөнүндө дагы бир нерсе эстедим да. Институтта окуп жүргөндө биздин азыр сен бийлеганды да билиш керек дегенде бизде бийден берген Татьяна Николаевна Кудашева деген ушундай таланттуу мугалимибиз бар эле да, бийден берчи. Ал киши жана француз жазуучунун Роман Роландын келини болгон экен да бир кезекте. Анан бизди укмуштай үйрөттү. Кыргыз студиясы бийлегенде чындыгында бийлегенде да жакшы билчимин, жакшы бийлечимин, жакшы ырдачымын чындыгында. Ыйлаганды да үйрөндүм, күлгөндү да үйрөндүм. Анан ошону менен ошол эжебиз бир күнү сабакка келип айтты. Мага деди, Роман Роландын кызы Франциядан конокко келди деди. Конокко келгенде мен айттым дейт. Мен Чыңгыз Айтматовдун китебин бердим дейт. Французга которулганда. Ал Жамиляны окуп алып дейт. Бир сутка ыйлап отурду дейт. Ыйлап окуду дейт. Анан мен айттым дейт. Мен ушул Кыргыз студиясына сабак берем. Ушул Чыңгыз Айтматовдун элине келген өкүлдөр биякта Кыргыз студиясы окуйт. Мен ошого сабак берем дегенде, мени жолуктурчу ошол балдар кыздарга деген экен. Анан эсимде жок, жолуктукпу, жолукпай калдык. Бирок ушул сөз эсимде да, эсимде калды. Эң сонун Айтматовдун чыгармаларынын кайсы персонажы сизге окшош? Мүнөзү кимди окшоштурасыз? Мен өзүмдү ушу көп жылдар Толгонайга даярдадым эле да. Актриса катары. Мен ал Толгонайдын ушул Саманчын жолун окуй берчимин. Бүтүп коюп аягына чыгарып, Толгонай кош жеринен кош аман бол келген кайра башынан баштачым. Ушинтип окуй берип даярдам. Суранчымын, Көлдө иштечимин, анда Көл театрында иштеп турган кезим эле. Коюп бергилечи мага деп жүрүп болбой калды эми. Тагдырбы же эмне убакытта болбой, жолдошум да биякка которулуп кетип, ал режиссер эле ошону менен болбой калган. Мен өзүмдү Толгонайга жакынмын, Толгонайга окшошмун деп жүрсөм, жок, мен башкаларды да ойнодум. Мен кийин Жеренен ойногондо, Жерене эмнегедир андан да бийиктей сезилди да мага. Албетте. Жеренен айткан сен айткан Толгонай, сен адамсың. Сен баарыбыздан улуу, бийик жаралган жансың деген сөзү бар да Жерененчи. Ансыгандай ушу Жерене баардык жер жүзүндө ыйлагандачы мен ушу жерди элестетем да, тытылып аткан жерди баардыгын көтөрүп турган, кандай гана адам затындагы болгон бир окуянын баарын көтөрөт. Бул Жеренечи баарына чыдайт, баарын көтөрөт, баарын билет, баарына бир калпта турат да. Мен ошону элестетип, кээде өзүмдү ушу Жеренеге салыштырып ийем да. Андан деле эмес, мен андан деле чыкпайт жашчы. Бул менин артисттик чыгармачылыгымдын ушу жөндөмдүүлүгүнүн бийиктиги деп да мактангым келет. Мен өзүм билбей калам кандайча ушул Чыңгыз аганын сөзүн кайталай баштаганда мен ыйлай баштайм. Жанагы Франциядан келген окуп атып ыйлап аткандай болупчу. Ошондой болуп элестетем да. Ошон үчүн бул жерден Чыңгыз аганын сөзү дагы, артисттик дагы, ошо театрдагы коюлган чыгарма дагы баары шайкеш келип калганда чоң чыгарма жаралат экен. Туура, эң сонун. Чоң рахмат сизге. Таң эрте келип, кызыктуу маек куруп бердиңиз. Анда бүгүнкү коюла турган спектакль дагы мыкты деңгээлде өтсүн. Аншлаг менен коштолсун. Найман энемин мен. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен иштериңизге ийгилик болсун. Өзүңөрдө дагы. Чоң рахмат. Бу НТС телевидениеси ушуну мен чын жүрөктөн куттуктагым келет, келе жаткан жаңы жылдар менен. Анткени мен бул жерге көп келем.
мени жакшы көрөсүздөр. Рахмат. Албетте, сизди Албетте. бүткүл кыргыз эли жакшы көрөт. Ардактуу көйгөчлөр, Анаркүл Назаркулова Кыргыз Республикасынын эл артисти болду студиябызда. Алдай карай баса берели.